Өткен сутка жалпысынан Жалал Абад облысының аймағында, анын ішінен Жалал Абад шаары жана Сузак районунда коомдук саясий жана криминогендик абал туруктуу болуп калды. Эгер бир сутканын ичиндеги катталган кылмыштардын санын айтсам, бул 14 кылмыш, анын ичинен 12 кылмыш ачылып, калгандары боюнча териштирүү иштери жүрүп атат. Жалпысынан Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча бүгүнкү күндө 10дон ашык блокпостторубуз жана 30га чукул стационардык постторубуз бар. Жалпысынан бул посттордо биздин милиция кызматкерлери, санитардык медициналык кызматтар баары биргеликте күнү түнү кызмат өтөдө. Бир сутканын ичинде коменданттык саатты алардын эрежесин бузган жарлардын кармалгандардын саны жалпысынан 61, анын ичинен 49 жаранды ошол замат текшерип түшүндүрүү иштери жүргүзүп кой бердик. Себеби биз да коменданттык саатты бузган жарандар менен ар бири менен бирден териштирүү жүргүзүп, сүйлөшүп, алардын жагдайын билип, жакындан таанышып, алардын да абалын түшүнгөнгө аракет кылып атабыз. Себеби коменданттык саат убактысын бузган жарандар баардыгы эле мыйзамды өдөн түрдө бузган жарандар дегенден биз алыспыз. Кээ бирлер ден соолугуна байланыштуу, кээ бирлер чындап эле жашоо тиричилигине байланыштуу, кээ бир учурларда үйүнө турак жайына жете албай калган кечиккен убактары болуп атат. Алар менен баардыгы менен бирден териштирип, тиешелүү иш-чараларды көрүп, кээ бир учурларда кызматкерлер өздөрү кечиккен жарандарды турак жайларына үйүнө жеткиргенге да жардам берип атабыз. Учурда WhatsApp тармактары аркылуу жалган фейк маалыматтар тарап жатат. Жана бул маалымат элди олку-солку кылууда, ар кандай бүдөмүк ойлорду жаратууда. Ошон үчүн бул багытта кандай иштер жүргүзүлүүдө? Жалган жала маалыматтарды таратуу, элге жеткирүү багытында өзүңүздөр билесиздер, биз тынымсыз соц тармактарды мониторинг жүргүзүп жатабыз. Бул багытта жалпы Ички иштер министринин бир топ кызматтары бар. Андан сырткары улуттук коопсуздук комитетинин кызматтары биз менен биргеликте ишти алып барып атышат. Мисалы айтсам, бүгүнкү күндө Жалал Абад облустук улуттар коопсуздук кызматынын башкармалыгы тарабынан 12 факты катталып, алар боюнча териштирүү жүрүп атат. Бул негизинен тастыкталбаган, туура эмес жана элдер дүрбүлөңгө салган маалыматтар. Андан сырткары учурга жараша кээ бир жарандарыбыз соода түйүндүн ээлери мыйзамсыз бааларды көтөрүү боюнча факттар бар. Андай фактылар бүгүнкү күнү 2 факт катталган. Алар боюнча да толук териштирүү иштери жүрүп атат. Рахмат. Комендантуранын түз ишеним телефонуна келип түшкөн суроолор жана кайрылууларга өтсөк. Ассаламу алейкум. Сузак райондук ооруканасында иштеген медицина кызматкерлери Барпыдан, Бегаваттан, Ырыстан жана башка айылдардан келип иштегендер посттордон өтө албай, убактыбыз көчөдө эле өтүп кетип жатат. Тартип болуш керек. Ал жагы жакшы. Бирок ушуну карап берип койсоңуздар жакшы болмок дейт. Алейкум салам. Урматтуу медицина кызматынын кызматкерлери, өзүңүздөр билесиздер, азыркы мезгилде коменданттык часка байланыштуу айрыкча Сузак, Жалал Абад тараптан сырттан келген жерлеринде блокпостторубуз турат. Ал блокпостторубузда өзүбүздүн эрежелерге, абалга жана шартка жараша пропусктук тартипти киргизгенбиз. Айрыкча автоунааларга жана жарандарга, медициналык кызматкерлерге тиешелүү. Биз Жалал Абад шаары жана Сузак району жана жалпы областык дарыгерлер борборунун жетекчилери менен сүйлөшүп, булардын кызматкерлеринин ар бири менен тизмесин алганбыз. Тилек каршы өзүңүздөр билесиздер, эң эле чоң штат мамлекеттик кызматкерлер бул медицина кызматкерлери деп эсептелет. Ар биринин машинасы, автоунаасы болсо, ар бирине пропуск бергенден биз алыспыз, мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошол үчүн биз аймак айылда чогуу жашаган медицина кызматкерлери кээ бир учурларда балким бир нече медицина кызматкерлер бир автоунаасы менен келсин деген шарттар менен бул алардын жетекчилиги менен өздөрү менен сүйлөшүп, такташып автоунааларына пропусктарды берип атабыз. Бирок жалпысынан медицина кызматкерлери автоунаасы жок жана жөө өткөндөрдүн тизмеси ар бир блокпостторубузда бар. Келип өзүнүн тизмесин карап, өзүнүн документтерин, өздүгүн аныктоо турган документтерин көрсөтүп, ал блокпосттордон өтсө болот. Рахмат. Мен сиздерге жана тиешелүү кызматтарга сунуш катарында кайрыламын. Себеби
Сузак районундагы Бостон айылында жайгашкан номер 10 ГСУ бар. Аталган ГСУ карантин зонасында экени комендатурага да, Минздравка да белгилүү болсо керек. Ошол жерде эмгектенип жүргөн медицина кызматкерлерине защитник костюмдар өтө зарыл талап экени көрүнүп турат. ГСУнун айланасында бейтаптар жайгашкан айыл болгондуктан медиктерди да коргош керек. Жалпысынан, урматтуу жарандар, медицина кызматкерлери түздөн түз жумуштун алып бараткан мезгилдерде бул ГСУ мисалбы же санитардык постпу же биз айткан ошол жерде иштеп аткан блокпосттордун медицина кызматкерлери жана жалпысынан эле негизи укук коргоо органдары менен биргеликте бүгүнкү күндө медициналык жабдыктар менен анын ичинде кийим кечеси бейкаптар менен камсыз кылынган. Себеби бул жарандарыбыз биринчи ирет кандай гана болбосун жарандарды текшерүү, блокпосттордун өткөрүү, ден соолугун саламаттыгын текшерүү учурда биринчи ирет контакт болгон кесиптик багыттарды эсептейбиз. Ошон үчүн биз медицина кызматкерлерине жана жалпы укук коргоо органдарынын кызматкерлерине толук медициналык жабдыктарды камсыз кылуудабыз. Рахмат, Жеңишбек Моменусович. Эми Facebook колдонуучулар тараптан келген суроолорго өтсөк. Жеңиш мырза, Көгарт өрөөнүндө органдын кызматкерлерин жок дегенде Көгарт айыл өкмөтүндөгү контролдук постко коюп берсеңиз. Себеби Каралмак, Курманбек, Көгарт айыл өкмөттөрүнүн элдери карантинге жакшы баш ийишпей, өз алдынча каалагандай эле жүрүшөт. Ошол жакта тартип боюнча проблема болуп жатат дейт. Рахмат, буну мен биринчиден эске да алып коеюн. Экинчиден ошол аймактарды мен барып өзүм жеке көрүп келдим. Ал жерде эмнеси жакшы, биздин жарандар бир аз мекенчилик сезими менен, бир аз өзүнү сактоо түшүнүгү менен бир нече блокпостторду коюшуптур. Ал блокпостторунда жаштар чогулуп элдин өкүлдөрү, элдик кошундар жергиликтүү айыл кеңештери менен өздөрүнүн коргоо максатында блокпостторду иш алып барып атат. Ооба, ал жерге аймактык төскөчүлөрдү биз берип атабыз. Аймак төскөчү ошол жердеги элдик кошундар менен биргеликте жумушту алып барат. Сөз гана тартипти сактоо жана жарандардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү иретинде биз ал жактарга бүгүнкү күнү профилактикалык иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Жарандардын моундай кайрылуу сунуштары жана бизге эскертүүлөрү чын айтканда биздин жумушка да бир топ жакшы өбөлгө түзүп атат. Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Улуу урматтуу милиция кызматкерлери, сиздерге алгач кылып жаткан мээнетиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздерден сураныч, Сузакта жашап жаткан иштерди ошол киргизген абалды Жалал-Абадка дагы киргизсеңиздер жакшы болмок. Спутник кече шаарчасындагы Көгарт көчөсү менен Фабричная көчөлөрү тарапта жаш балдар кадимкидей мурункудай эле топтолуп оюнуп жүрүшөт. Бир адамда маска жок. Бул жагдайда карантин кармаганыбыз бир тыйынга да арзыбай калат. Ошол жактагы жаңы конуштарды тыкыр көзөмөлгө алууңуздарды суранам дейт. Ооба, кээ бир жерлерде тилек каршы ошондой маалымат келип атат. Бул маалыматтар менен бирге биз азыр шаардын мэри, шаардын жанагы управалардын жетекчилери жана биздин бир Тайгараев айыл өкмөтү бар, шаарга караштуу. Ошолор менен штабтын отурумун жасап атабыз. Бул штабтын отурумда негизги максат ошол шаар боюнча жарандардын бүгүнкү күндө коюлган талаптарга жана чектөө эрежелерин сактоо боюнча маселе карайбыз. Негизги маселе бул жерде мен айтып келет элем жарандарга. Айрыкча жергиликтүү тургундар, шаар тургундары, ар бир аймакта, ар бир үйдүн айланасында квартальный комитет, домком, мэриянын түздөн түз байланыш штабтары бар. Ошолорго кайрылсаңыздар. Мисалы, бир сутканын ичинде бүгүнкү күнү 200 ашык телефон коңгуроолор келди. Андан сырткары кагаз түрүндө 100гө чукул сунуштар, арыздар, кээ бир учурларда балким да сын пикирлер келип атат. Аларды биз баарын туура кабыл алып, штабтык отурумдарга салып, кээ бир кагаздарды биз шаар Жалал-Абад шаарынын мэриясына, ал жер комендатурасына жана Сузак райондук администрация, Сузак райондук комендатурасына чыгарып, жиберип, түздөн түз көзөмөлдү алып атабыз. Рахмат. Ушул мезгилге чейин Жалал-Абад областына канча сомдук же тонна жардам келди? Гуманитардык жардамдарды кимдер көзөмөлдөп жатат?
Гуманитарлық жардам бір топ бейөкмөт ұйымдардан келіп жатат. Сөзсүз кандай биринчи рет биздин мамлекетибиз тарабынан, өкмөт тарабынан жиберилген гуманитарлық жардамдар бул негизинен будай, un, тамак керектүү, азыктык тамактар, май, туз, чай сыяктуу нерселер. Булардын баарын тизмеси күндөмдүк блокпосттордо каттоо алынып атат. Анан өзүңүздөр билесиздер, биздин блокпосттор Жалал Абад шаарынын сыртында Сузак районунун 2 району менен байланышкан чектешкен жеринде, бул биринчи базар коом менен Сузактын айланасында и өзгө менен Сузактын чек турат. Бул жерде күндөмдүк өткөн жүк, өткөн автоунаалар бүт баары мониторинг кылып жазылып атат. Канча оор ташуучу жүк, анын ичинде канча тамак аш, анын болжол салмагы, болжол баасы жана кайсы мекеме, кайсы уюмдардан келип атат. Ал мониторинг жүргүзгөн тактамалар бар. Жарандар кызыкса, мен аларды толук берейин. Рахмат. Салам алейкум. Жалал Абад шаарына 24 саат коменданттык саат киргизсе жакшы болмок. Азыр 10 кошулду. Бул кечте абал кандай болот билбейбиз. Тургундарды катуураак тыйса болобу дейт. Туура айтасыздар. Негизинен тартип эрежеси толук 24 саат бою сакталыш керек. Биздин негизги максат да ошол. Биз азыр жарандар менен түшүндүрүү алгач иштерин жүргүзүп атабыз, бирок жарандар да түшүнүш керек. Бул киргизген эрежелер жана тартип бир гана коргондорго, жергиликтүү бийлик эмес, ар бир жанын өзүнө керек. Ошон үчүн мен дагы бир кеңеш берет элем. Үйдө отурган биздин энелер, аталар, агаларыбыз үй бүлөсүнү тыйып, үй бүлөсүнү кол кошсуна жакшы сөздөрүнө айтып, ошол жердеги айылда кородогу аксакалдар өзүнүн аксакалдын насыятын айтып, оорудан сакталуу иретинде, сакталуу максатында баары турак жайында үйүндө отурса. Рахмат, урматтуу Жеңишбек Мамайнусович. Сизде ушул интернет каналдар аркылуу, же эфир аркылуу Россия Федерациясынан көргөн көрүүчүлөр дагы суроолор менен кайрылып атышат, өтүнүчтөр менен кайрылып атышат. Здравствуйте, уважаемый комендант. Меня зовут Зульфия. Я вам обращаюсь с Российской Федерации. Я родом из Джалалабада. Там проживают мои родственники. И я очень сильно беспокоюсь. Как там ситуация? Можете прокомментировать? Заранее благодарна вам. Здравствуйте, Зульфия. Мне очень приятно, что вы звоните с Российской Федерации. Ваши сообщения приходят на наши телефоны горячей линии, на WhatsApp-линии. Если вы отправили, соответственно, вы, наверное, отслеживаете ежедневные наши выступления. В настоящее время в городе Джалал Абад и в Сузакском районе введены комендантские часы и чрезвычайное положение. В связи с этим выход граждан в общественных местах и покидать свои дома строго запрещено. Как я выше говорил, если позволите, еще раз на русском языке изложу. В целом ситуация в городе Джалал Абад и по Сузакскому району стабильная. На нашей территории работает свыше 10 блокпостов и около 30 стационарных постов. На этих постах трудятся круглые сутки сотрудники правоохранительных органов и медицинских работников. Опасности какой-то в настоящее время нет. В принципе, все мероприятия проводятся плановые. Я рад, что ваши родственники проживают в нашей территории. В принципе, наша страна Кыргызстан многонациональная, дружная, миролюбивая, в том числе и наш город Джалал Абад и Сузак. И мы, я думаю, всегда готовы обеспечить правопорядок и безопасность наших граждан, о чем я могу вам через прямой эфир заверить. Если какие-то вопросы возникнут по поводу ваших родственников, ваших близких, которые проживают в городе Джалал Абад и в Сузакском районе, пожалуйста, звоните, обращайтесь круглые сутки. Мы находимся на связи, и все ваши просьбы, ваши предложения мы с удовольствием учтем и примем все необходимые мероприятия. Рахмат. Ошондой эле Жалал Абад медиа борборунун канал көрүүчүлөрү дагы ошол биздин канал аркылуу сизге кайрылууларын жана суроолорун жөнөтүшкөн. Саламатсызбы? Кечээ ооруканадан 3 жараныбыз чыкты, Кудайга шүгүр.
бирок алар кандай абалда сактанып турушат, дагы жуктуруп алуу коркунучу болуш үчүн кандай чаралар көрүлүш керек жана алардан дагы башкаларга жукпаш үчүн? Туура айтасыз. Акыркы мезгилде кубанычтуу кабарлардын бириси ушул 3 жараныбыз аман эсен ушул илдеттен айыгып кеткени. Бул жалпы бир гана Жалал Абад Сузак райондорунда эмес, жалпы Кыргызстанга бир жакшы кубанычтуу кабар болду. Эми сөз гана бул жарандарыбыз дарыланып ооруканалардан чыкты, бирок булар турак жайында тынымсыз медициналык көзөмөл астында калышат. Себеби алардын мындан кийинки дарылануу, кошумча дарылануу жана алардын турак жайында өзүнүн сактоо эрежелерини медицина кызматкерлери көзөмөлдөп, аларды медициналык көзөмөлгө алуусу жакынкы убакта бул абзел. Рахмат. Ошол бейтаптарды ооруканадан чыгарган дарыгерлердин формалары деле талаптагыдай эмес деген суроолор бар. Коркунуч жокпу дейт. Анткени кече бейтаптарды ооруканадан чыгарганда сыртта аларды узатып аткан дарыгерлерди көргөн көрүүчүлөр формалары талаптагыдай эмес экен деген коркунучтар пайда болот да. Бейтапканада, ооруканада эми өзүңүздөр билесиздер, биздин ооруга чалыккан, же алар менен байланышта болгон жарандар менен иштеген медицина кызматкерлер толук медициналык жабдыктар менен камданган. Бирок кечеги эфирде мен дагы көрдүм, ал жерде медицина кызматкерлерди сыртка чыгарып 3 жаранды узатып атат. Ал жерде толук маскаларды кийип, кийим-кечелерди кийип узаткан анчалык деле кереги жок эле. Мен ошол себептен ойлойм, медицина кызматкерлери тиешелүү жабдыктарды чечип, өздөрүнүн халаттары менен, бейкаптары менен жакшы маанай түзүү иретинде ошол жарандарыбызды жакшына күлүп жайнап узатканы деп. Рахмат. Акыркы ыраазычылык кат менен жыйынтыктайбыз. Бизге келген кечээки ооруканадан чыккан бейтаптарды сакайткан ден соолук сакчыларына жалпы эл ыраазы жана ошондой эле учурдагы абалды көзөмөлдөп жаткан сиздерге ыраазычылыктарын көрүүчүлөр, ошондой эле эл журт билдирип жатат. Чындыгында сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз дешүүдө. Рахмат. Анда урматтуу Жеңишбек Мамайнусович, 31 мартка алынган маалыматтарды элге таратуу үчүн уюштурулган бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Ал эми урматтуу тере көрүүчүлөр, көрсөтүүнүн соңунда адаттагыдай эле биз комендант Жеңишбек Мамайнусовичке эркин микрофон беребиз. Урматтуу жарандар, бир сутканын ичинде адам мурунку күндөрдө жарандардын кайрылуусуну бүт баарына изилдеп бирден карап чыгып атабыз. Эң негизги маселелер бүт баары пропуск болчу. Ал маселе азыркы мезгилде чечилип басымдап калды. Азыркы мезгилде эң негизги маселелердин көпчүлүгү, басымдуу бөлүгү социалдык маселеге өттүк. Бул биринчиден мал жандыктары, айыл чарба маселеси, жери иштетүү, бир топ ошол сыяктуу социалдык маселелер. Ошон үчүн мен жалпы жарандарыбыздан, өзүбүздүн айылдык тургундарыбыздан суранып келет элем, бүт маселелерди блокпостко такабастан, ал маселелерди биринчи ирет алгач айылда, айыл башчылары, айылдык депутаттар аркылуу, айылдык өкмөт аркылуу, айыл өкмөттөгү биздин тиешелүү социалдык мекемелердин мүчөлөрү аркылуу, андан соң бизге кайрылсаңыздар, эгер таптакыр чечилбесе, биз чечип жардам бергенге даярбыз. Бирок тилек каршы кээ бир учурлар биз жарандар бүт маселени келип эле блокпостко такап коюп атат. Блокпост бул болгон эле чектөө, контролдук өткөрүү пост болот. А негизги социалдык маселелер бүт баары жер-жеринде жергиликтүү бийлик менен чечилиш керек. Урматтуу биздин тургундар, сөз гана ар бир жаран сыяктуу мен деле биздин элибизге биринчи ирет бекем ден соолук, жалпы элибизге аманчылык каалайм.